Мындан 2 жума мурун Москва райондук бириктирилген ооруканасында 50дөн ашык бейтап оор абалда коронавирус илдети менен жаткырылган эле. Бүгүнкү күндө анын 30 гана калып, кара илдетти жеңгендердин саны көбөйгөн. Москва районунда коронавирус инфекция боюнча кырдаалды карап турсак, бүгүнкү күндө кырдаал кичине түшүп барататындай эмеси. Анткени жылдын башынан жарым жылга район боюнча 6933 анализ ПЦРге берилген. Анын ичинен 1336 адам ковид табылган. Ошолордун ичинен деле 18 пневмония табылган. Анан кийин 451 адам азыркы учурда карантинде, калгандары амбулаторлук лечение алып атат. Коронавирустук илдеттин алдын алуу боюнча Москва районунда бир топ иш-чаралар өткөзүлүп атат. Аймактык ооруканада инфекция менен терапия бөлүмүндө ковидтен дарылануу үчүн 50 керебет бар. Ал эми элди жапырт эмдөө боюнча 10 пункт ачылган. 8и үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда болсо, 2-сү мектеп жана маданият үйүндө уюштурулган. Бүгүнкү күндө коронавируска каршы эмдөө жараяны боюнча элдерге түшүндүрүү иштери байма-бай жүрүп жатат. Вакцина боюнча айтсак, Синофарм вакцина районго 13200 доза түшкөн. Ошону азыр айыл аймактар, райондук түзүмдүк бөлүмдөр менен чогуу чарбалар, уюмдар баары ошо вакцинаны жүрүш үчүн активдүү иш жүргүзүлүп атат. Бул вакцина алуу үчүн жумуштарды түшүндүрүү иштерине айылдык ден соолук комитеттери, жаштар, депутаттар, айыл башчылары бул жумушка баары активдүү тартылууда. Учурда коронавирустук инфекциянын алдын алуу боюнча иштер улантылууда. Кошумчаласак, аталган кара илдеттин алдын алуу жана жарандардын коопсуздугун сактоо максатында эл көп жүргөн жерлерде рейдтик иштер жүргүзүлүүдө. Кокус оору эл арасында жайылып кете турган болсо, 3 айлык дары-дармектин кору бар. Ошондой эле күндүзгү жана түнкү стационарлар караштырылган. Нурай Кайратова, Келдибек Уланбеков, СТВ, Москва району.